Биринчи микрофон. Сиз жана Грузияга 18 жолу барыптырбыз деп атпайсызбы? Анан Грузияга 28 жолу барсак делечи, ошол жердеги баягы коомчулукка бүт нерсе мындай мамлекеттик система, ошол жакта коррупционерлер баягы урдабаган системаларды алып келди да. Элементардуу мисалы бажыканан айталы. Сиз айтып атпайсызбы жана мындан кийин уурулук болбойт депчи. Анын эмесин туура бир баягы бир кичи ишкердин, бир орто ишкердин бир фурасын кармап алышыңыз мүмкүн, бир буш товар кармап алыш мүмкүн да. Ошол эле учурда мисалы тиги Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда таможняда 6 миллиард доллар разница берип атпайбы? Бул бир. Экинчиден бул казактар баягы ЕАЭСке кирердечи, булар жана ВТОга киришпеди беле. Ошону менен 7000 канча товарга растаможкага жеңилдик алышкан. Кыргызстандын 6200 товарга растаможкага жеңилдигибиз бар. А сиз жанагы салыкты көбүрөөк алгыла деп атасыз бажыканачылардан. Алар болсо келип жөндөн эле берки кошуп атат да. А контрабандасы кетип эле атат азыркыга чейинчи. Анан эгерде биз ошо казактардай кылып баягы 6200 товарды ошо растаможка ошолордукундай кылбасак, кайра эле грузопоток быйыл ачылды, эмдиги жыл Казакстанга кайра кетип калат да. Анан таможняда контрабанданы кандай кылып Грузиядагыдай абалга алып келесиздер билбейм, бирок контрабанда болуп атканы кимдер крышабайт этип атканда Кыргызстан кичинекей эле баарыбызга маалым. Экинчи дагы бир мамлекетке чоң акча түшө турчу жер өткөндө Садыр Жапаров айтпады, мындан кийин жанагы алтын кендердин таза кирешесинин 30% мамлекетке калат депчи. Мисалы Кумтөр жылына бир 20 тоннага чукул алтын берет. Ошо 2020-жылда ушуну айткам Садыр Нуркожоевичке жолукканда. Анан берки майда орто кендер бар го Акылбек байке. Алар бир 40 тоннага чейин алтын берет. Алтын берет дагы, анын баары мисалы бизде жанагы лабораториялар жок, мамлекеттик лабораториячы 1 тонна рудадан канча алтын чыгарын эсептеп берген жок да, частныйлыга барып атат. Бүт коррупция. Мисалы Турция менен Дубайга 20 тоннага чукул алтын чыгып кетип атат. Эгерде ошонун баарын сиз айткандай контрабандага толук жүрсөңөр, мындай күрөшсөңөр, Кыргызстан жок дегенде бир 500 миллион доллар казынага чөт эле да. Анан үчүнчү мына жанагы цифровизация деп атпайсыздарбы? Саналык министрлигинде сайтике тургандарчы 5000 киши бир кирсе сервери отуруп калат. Мына салык инспекциясына электрондук тиги счет фактура толтургула деп атат казактар. Келбейт атат силерге деп атат. Биз Кытайдан чыккан инвойс менен бизге келген инвойс коррупциянын эмесинен баягы айырма берген үчүн биздики электрондук счет фактура бере албайт Казакстангачы. Анан мына элементарный мен тамекчи мына. Могу жерде акциздик марка. Ар бир пачкадан 40 сомдон төлөшү керек буларчы. Мамлекеттин мыйзамында ошондой. Кыргызстанда бир айда 1 миллион пачка эме чегилет. Сигарет чегилет да, бир күндө эле же бир айда эле. Айтор. Мамлекет биз тамеки чеккендердин салык акцизи 14 миллиард 400 миллион сом мамлекетке түшпөйт. 1 миллиардтын тегерегинен 5 миллиардка чейин бир учурда эле болгон, атак 1,5 миллиардтын сомдун тегерегинде акциз салыгын топтоп жүрөсүздөр да. Анан мисалы дагы ошол жана салык эмесиндечи эл эмне үчүн каршы чыгып атат? ККМ деп эле атасыз. Ал эменин көлөмүн эле көргөзүп берет болгонучу ким канча товар сатып атат болду. Товар границадан кандай келди, андан кийин кимге тарады, сиздер аны бажыкананы карабасаңар. Чек араны жоюп салган да жанагычы. Бажыканалар жоюп салгыла. Анан келип туруп эле эл неге каршы болду? Эл жок, элдин талабы болуп атат булчу. Силер жанагы 2023-тө күнүмдүк соода кылганыңардан 4% налог төлөйсүңөр дегенден каршы чыкты да Акылбек байке. Эми ушунун баарын канча болду ушул площадканы түзүп бергенсизге рахмат сизгечи. Ушуну айтайын деп жүргөм да, дагы азыр баягы убакыт чектелүү болуп атат. Ошону баягы айтып калайын дедим да, могу коомдо болуп аткан баягы основной акча түшпөй аткан жерлерди байке. Рахмат. Рахмат. Абдан туура айтып атасыз. 14 миллиард эмес, 10 миллиард сом тамекиден түшпөй калып атат деп эсеп чотубуз бар. Азыр чоң тамеки компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакын арада алар дагы контрабандага күрөшүүгө киришет. Сикпа деген швейцариялык компаниясын дагы чакырдык. Ал дагы ошо бизге жардам берген атат да. 10 миллиард сомго чейин тамекиден түшпөй атат. Муну билебиз. Азыр жолдорун бууп, астыга жылган аракет кылып атабыз. 30% мыйзам чыкты. Таза кирешеден 30% алабыз деп.
буюрса жер уйдан башкаларынын баары көнчөдөй болуп турат. Жер уйду дагы бир ыкка келтиребиз. Кыргызстан тилекке каршы ЕАЭСке кирип атканда абдан катуу утулдук. Биз ВТОнун мүчөсү болуп туруп, жанагы жеңилдиктерди ала албай калдык да. Айрым бир саясатчылар жакын арада президент болуп калышы мүмкүн деп, анан Орусия менен переговорлор жүргүзүп атканда Кыргыздын кызыкчылыктары жакшы сакталбай калды. Казактар молодец экен, ВТОго кирген атабыз деп, сиз айткан 6200 позиция боюнча жеңилдиктерди алып алган. Өзү границанын баарын жабабыз деген. Жаппай эле кайра бизди да контрабанда менен, орустарды да контрабанда менен ичине көбүрөөк алек болгондор ал зонадан көп болуп атат. Биз ордуна келтиребиз. Азыр мына быйыл 46 миллиардтын ордуна 98 миллиард бердик. Эмдиги жылы дагы кошобуз. Ушинтип планды биринчи аткарат бажычылар. Андан кийин анан калган бир иш аракеттерин жасай баштайт. Система салык инспекциясында фискализация жакшы жүрүп атат. Но таможняда, бажыда ар кайсы жерлерде ар кандай сабатлаш болуп атат. Муну да биз мойнубузга алабыз. Мунун үстүндө дагы иштейбиз. Азыр эми Кытай менен сүйлөшүүлөр жүрө баштады. Коммерция министрлиги менен биздин министр экономика коммерция Женевадан кол коюштук. Кытайдан болгон информацияны ала баштайбыз. Орусия менен толук информацияны алып атабыз. Казак менен алып атабыз. Сиз айткандай бир серверибиз жок экен. Улуттук банкта эле жакшынакай сервер бар экен. Аны дагы жанагы түндүк дегенди кошуп коюп, аныбызды жок кылып ийип, азыр кайра ордуна коюп, ичине башаламандык болду. Азыр салык инспекциясына контейнердик типтеги 2 дата центр алып келип берип атабыз. Министерство цифровизацияга Дастандын ичинде жагы бир чоң дата центр курууга улук саат бердик. Акчасын бюджеттен беребиз деп атабыз, ушунун үстүндө иштеп атабыз. Бүткүл дүйнөлүк банктын тендери бүтпөй атат. Эгерде бүтсө, Ошко, анан Бишкекке 2 чоң дата центр курулмак. Ошонун акчасы аягына чейин чыгара албай атабыз да. Дата центрлар боюнча проблемалар бар. Казактардыкы проблемалар дагы бар, алардын өзлөрүнүкү да болуп атат. Алар дагы ошо Кытайдан келген товардын дээрлик көпчүлүгүн Орусияга сатып атты эле. Азыр мына биз теңгеге, рубльга, сомго өтүп, аяк жактагы кичине реттелүү ордуна барат. Биз вес менен растаможка кылабыз, жана Кытай менен биздики так келбей атканы. Бирок жана электронный счет фактуралар, анан виртуальный склад кире турган болсо, Кытайдан суммасын да билебиз, весин да билебиз. Бүгүнкү күнү вес боюнча бизде жок разногласия да. 100 тонна, 200 тонна, 300 тоннага эле кетпесе, вес менен ордуна алып келдик. Азыр эми жана стоимости боюнча болуп атат. Бул эми биздин ишкерлер бир фураны бир сатып ала тургандар андай деле көп эмес экен. Бир фураны 10-15 киши чогулуп алып сатып алат экен. Бияка келери менен алып кетет экен. 10-15 бизнесмен 10-15 түрлүү товарды заказ кылып, ошон үчүн жана вес менен бир пика тип эмелер менен алып атып проблемалар бар. Бирок эми биздин соода саттыкты аягына чейин жок кылбай, азыр иштеп кетейли деген дагы механизмдердин баарын киргиздик. Жана алтындардын баарын эгерде байкасаңыздар, акыркы 3 айдан бери өкмөттүн лабораториясы текшерип атат. СНБ барат, токтотот. Мына 460 тонна Иркештандан чыккан атыптыр. Ошону өкмөттүн лабораториясы менен анализ кылдык. СНБнын өкүлдөрү, мына Камчы Кыдыршаевич вице-премьер катары ошону карап атат өзү. Анан алардын берген частный лабораториясы менен данныйлардын экөөнүн айырмасы 460 беле же 490 тоннадан 5,6 килограмм алтынга чыгып атат да. Биз мындан ары государственный запаска коюп атканда дагы, тышка алып чыгып атканда дагы государственный лабораториядан гана өткөзөбүз да. Кумтөрдүн ичинде согушуп атып, анын баарын көрдүк, кандай ыкмалар менен жасаш керек экен. Анан сиздерге да рахмат, ушундай нерселерди билип көрөт экенсиздер. Бирок аягына чейин механизмдерин билиш үчүн сиз келсеңиз, биз бажы инспекциясында дагы, салык инспекциясында дагы методологдор бар. Алар менен чогуу отурсаңыздар, уже цифраларды үйрөтүп сизге айтып берет да. Анан ошону элдерге жеткизип берип турсаңыз жакшы болот.